Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Кайра жолдон тартканга аргасыз болуп калды. Жумуштар көп, иштер көп. Тез каттап жүрөбүз дегендей. Кичинекей дисклеймер, мага баягы комментарийларым жазып атат. Бирөөлөр ошо TikToктон менин сүрөтүмдү колдонуп бар кандай нерселерди жазып атыптыр да. Унутпаңыздар, ошондойлорго кайрылып кетерим. Бизде фейктерге каршы, жалаага каршы мыйзамдар бар, алар аябай жакшы иштеп атат. Анан албетте ага карай ушундай адамдарга өзгөчө бир чаралар көрүнүшү мүмкүн. Ошон үчүн ушуну эске алып койгула да. Өткөн күндөрү 3-чү дүйнөлүккө дагы бир кадам ташталды. Америка Кошмо Штаттары GBU 57 деген аябай оор 14 тонналык бомбалар менен ошол B2 деген бомба ыргытуучу, ташуучу учактардан атышты. 3 объектке кайрамында 3 жерге ташташты ал бомбаларды. Кайра эле ошол Натанс, кайра эле ошол Фордов, кайра эле Исфахан. Исфахандын чаң талканын чыгарды дейт. Фордовту жок кылдык дейт, бирок мисалы үчүн СИР расмий түрдө Иран жарыялады. Биз деген ошол Фордовтон мурун эле ошо аз эле убакыт калганда бомба ыргытардын астында бүт ядролук затты чыгарып кеткенбиз дейт. Бүгүнкү күнү МАГАТЭ буунун агенттиги, атайын ядролук материалдардын жылышын байкаган агенттиги айтып атат, эмне кылабыз, эми кызыл деңгээлдеги ушундай кооптуу абалды жарыялайбыз дейт. Дүйнө жүзү боюнча радиоактивдүү абалды, анткени биз ушу кеткен плутоний же уранды байытылган 60%га чейин каяка чыгып кеткенин билбейбиз дейт да. Ошону менен бирге албетте Фордоу чалгындоолор айтып атат. Дональд Трамп аябай укмуштуу пресс-конференция берди, айтты, ошо Фордоу, Натанс, Исфаханды чаң талкан чыгардык, аябай ийгиликтүү кылдык, баягы аскерлериме рахмат деп. Биз деген ошо көптөн бери баягы анын пресс-конференциясын укканда англисчеси айтып атат, a bully guy of Middle East дейт. Бул деген баягы жакынкы чыгыштын хулиганы дейт, мындай айтканда каракчысы, ошо Иранды тынчытканга чараларды көрдүк деп жатат. Анан дагы акырында айтып атат да, ошо цоккунун артынан менин үмүтүм бар дейт. Ушу Иран жооп бербей койсо жакшы болот эле дейт да. Жооп бербей койсо кан төгүлбөйт, жакшы болот, келишимге келсин дейт. Келишимге келип, ошо Иран эч качан ядролук куралды жасаганга уруксат берилбейт дейт. Биз ядролук державалардын тарабынан дейт, анын эң күчтүү державасы биз дейт. Жана ошо эми жооп бербегиле дейт да, силердин эле жанакы аман эсен калам десеңер дейт да. Албетте ушул Дональд Трамп жакынкы чыгышты билбейби же адамдарды билбейби, ошо бул деген тоот бошот да булар. Анткени булардын бийлиги ошого деле көз каранды, мисалы үчүн СИРдин бийлиги. Жооп бербей койсо иши начар болот. Ошон үчүн булар жооп беришет. Иш бүтпөйт. Дональд Трамптын жанакында айтканы кызыктай да. Анан дагы бир нерсеси кызыктай. Америка Штаттары расмий түрдө согушка киришти да. Эми Дональд Трамп ошол сөз менен кайра чыгып кеткиси бар да. Баягы Касем Сулейманини өлтүргөндө мурунку биринчи президенттигинде бир ракетаны согуп эле анан тынчып калды эле да. Бул да ошондой болушу күтүп атат да. Бул да жолу баягы биз соктук дейт, жардык дейт баягы эмени ядердик объекттерди. Ошо менен бүтөлү дейт да. Бүгүнкү күнү 12 бомба ыргыттык деп айтып жатышат. Бир нече ошо B2 бомба ыргытуучу учак катышты деп жатышат. Пик Хексет дагы ошо баягы коргоо министрлигинин өкүлү ал да пресс-конференциясы берди. Айтып атат, биз деген баягы эч кандай ПВО бизге тоскоолдук кылган жок дейт. Биз аябай баягы бир бомбанын артынан экинчи бомбаны түшүрүп аттык дейт. Абдан жакшы аткардык, бир да авария болгон жок, сону болду дейт да. Мындан мурун дагы кээ бир ошо аскерлер, блогер аскерлер Америка армиясыныкын айтып атышкан да, бирөө баягы пилот. Бүгүн дейт, негизи бизде ушундай ишеним бар дейт. Эгерде бизде тамагыбызга ошо лобстер жанакы суу чаян болот го, суу чаян чоң мындай кайчылар бар.
ошол лобстерди дейт салып берсе, демек бизде согуш болгон атат дейт. Ар бир согуштун астына ошондой лобстер салып берет деген ушундай ишеним бар экен Америка армиясына. Аны айтып атат да, демек согуш болот экен деп 6-7 күн мурда айткан экен. Ушул план дагы ошо Пикхексет айтат, биз деген билебиз дейт, чалгындоо күчтөр көп дейт, ошон үчүн биздин баягы мамлекетте билген кишилер өтө аз болчу, ушул операция качан болор, эмне кандай болор деп. Аны өлө мактанышты да, биз деген эң күчтүүбүз, биздики эң мындай өттү, жакшы өттү деп айтты. Анан Ирандын дагы расмий айтуусу чыкты. Иран жаңы ушундай мурунку көп көзгө көрүнбөгөн генерал да сөз айтты. Ал айтат, ошо силер деген бекер ушуну кылдыңар, силер мурда көрбөгөндөй жоопту аласыңар. Биз буга чейин жөн эле кичине Израилда аяп, Американы аяп, кичинекей эле баягы көп кан төкпөй эле кичинекей эле соккуларды кетире эле деп айтып аттык элек дейт. Ал эми азыр болсо силер деген баягы биздин чучугубузга жеттиңер дейт. Биздин ошо койгон бүт кызыл чектөөлөрдөн аштыңар дейт. Эми деген биздин жообубуз аябай катуу болот дейт. Биздин жоопту мындай көтөргөнгө силерге оор болот дейт. Буга чейин мындай болгон эмес. Мындан кийин силер көргөндү баягы Кудайдын жардамы менен көргүлүктү көрөсүңөр деп мындай коркутуу сөзүн айтты дагы. Эми караш керек да, ичинде эле ал болобу нерсе, болбойбу, Иранда ресурс жетеби, жетпейби. Анткени азыр ошо дүйнө жүзү бүт тыңшап калды, эмне болор экен деп. Азыр Иран ошо кандай жооп берер экен деп. Кээ бир маалыматтар боюнча Орусия ядролук курал берди Иранга. Демек баягы мен көп мурунтан бери бир аябай саясаттануучулардын арасында сөздөр жүрөт да. Ушу Орусияда же Кытайга бир жерден жаңы заман келгенде көптөн бери угуп жүрөм аны. Ошо атайын көп элди укпас ал нерсени баягы саясаттануучулар боюнча сүйлөшөт да. Путиндин мындай аябай планы бар. Жана Си Цзиньпиндин да кызыгуусу бар. Бир жерден дүйнөдөн булар ядердик куралды колдонуп коюш керек. Ошону баягы ядердик куралды колдонууга юридикалык жол алыш керек. Ал үчүн жакынкы чыгышта же болбосо кайсы бир өлкөдө ушундай ядролук курал жарылыш керек деген ушундай биз саясаттануучулар арасында теория жүрөт да. Ушак десеңер болот, анткени бул деген бир гана баягы сереп да. Бул деген мындай мисалы үчүн Путин чыгып же болбосо Си Цзиньпин чыгып же дагы бирөө чыгып ушундай сөздү айткан жок да. Андай мындай арызды баягы же болбосо пресс-конференция берип ушундай эчтеке деген жок. Бирок ошондой божомолдор болот да. Баягы саясаттануучулар каман эмес болсо дагы жоону менен сезип атат, ушундай нерсе пландаштырылып атат да. Анан албетте бул нерсе ушул жерден болуп кетиши ыктымал. Азыр Иран ушундай баягы айтууларды айткандан кийин балким ким билет, чын эле Орусиядан ядролук куралды алып колдоно ийгенге мүмкүнчүлүгү бар да. Азыр колдоно ийсе Израиль жок болот тазасынан. Бул юридикалык жаңы прецедент болот. Ядролук курал колдонулду деген. Мунун аркасы эмне болот? Анын аркасы чатак болот да. Анткени жакынкы чыгыштан жылуу аба бизди карай согот Афганистан аркылуу. Бизге радиоактивдик ушундай кандайдыр бир нерселер келип калышы ыктымал. Ошондой божомолдоолор бар болуп атат да. Америка Кошмо Штаттары Корея менен согуштан Түштүк Кореяга кандайдыр бир инвестиция бергенде дагы аяктан аларга кандайдыр бир Кудайдын мындай батасы болуп калды да. Анткени Түштүк Кореялыктарга өзлөрүнө аябай жакшы мындай ойлонгон стратегиялык жолдон ушундай ой пикир алган башчылары келди десе болот да. Ошол жерден эгерде карасак Америка Кошмо Штаттары акча эле берди, коргонуу эле берди. Түштүк Корея өсүп кетти да, кыйын мамлекет болуп кетти. Дал ошондой эле мисалы үчүн Жапонияны басып алды. Америка Кошмо Штаттары Жапониянын өзүнө эле аябай бекем болчу да, императордун бийлиги сакталган. Жапония кайра аябай гүлдөгөн сонун бир мамлекет болуп кетти да. Бирок ал нерсе ошол 20-кылымда болсо, 21-кылымга карай андан аркы Америка Кошмо Штаттарынын баягы аракеттери Кудайдын батасы кетип калды да. Мисалы үчүн ошо Иракты басып алышты. Эмнеге басып алышты?
Ирак боюнча баягы тарыхый материалдарды карасам, америкалыктар ошо биринчиден ирактыкларга карым катнаш начар болчу да. Баккан мындай жапайылар деп аябай башка деле жаман сөздөрдү көп айтышкан. Жана тиешелүү түрдө мындай тиешелүү деңгээлде урмат жок болгон. Биринчиден, экинчиден алар ошо бийликти алып алгандан кийин, убактылуу администрацияны түзгөндөн кийин эч кандай мындай планы жок болчу да. Кандай буларды өнүктүрүш керек? Биринчиден Баас партиясынын ошо мүчөлөрүн көчөгө эмнеге айдап салышты? Түшүнүксүз да, армияны эмнеге көчөгө айдап салышты? Даиштин ошо эң негизги күчтөрү ошо Баастын аскерлеринен келип чыкты да. Анткени алар өмүр бою согушуп эле келген Саддам Хусейн кезинде. Алар жумушсуз калганда эмне кылмак эле? Кайра эле согуш түзүмдөрүн түзүп, кайра эле согушту уланткан. Ошондой да. Анан Иранды эмгичекте талкаланды кылып, Иракты эмгичекте талкаланды кылып калтырып атат Америка Кош Штаттары. Иракта ошо аябай көрүндү да, баягы аябай жакшы пландарды алып келсе деле кызматкерлер, ушул план менен кетели десе деле, алар баягы Америка Кош Штаттарынын ошо администрациясы жок, жарабайт, жок, кызыксыз, жок, буларга өнүктүрүүгө кереги жок деп ушундай кыла беришти. Ошентип анын акырында Америка Кош Штаттары тазасынан начар карым катнаш кылып Ирактын элине. Акырында Ирактын эли чаржайт болуп кетти да. Силер бийлик алдыңар, жоопкерчиликти аласыңарбы? Силер бийликти алдыңар, инвестиция кыласыңарбы? Силер бийликти алсаңар, азыр баягы эл калкты үйрөтөсүңөрбү? Анан жакынкы чыгышта дагы бир жаман нерсеси бар да. Кээ бир өлкөлөрдө да негизи ушундай нерсе бар. Демократияны куруп салсаң, берип салсаң, тилекке каршы алар демократияны кабыл албай калышы ыктымал да. Алар демократиянын ордуна анан ошо кайра эле бирин былчылдатып өлтүрмөй, кайра эле бийликке кайсы бир диктатор келмей да, ушундай нерсе адаты бар. Ошон үчүн, мисалы үчүн Иракты басып алгандан кийин атайын план кадимкидей Америка Кош Штаттары ошо жерден диктатура орнотуш керек болчу. Жана ошо администрация бир 10 жылда диктатура орнотуп туруп, анан элине билим берип, университеттерди салып, заводдорду салып, өндүрүштү коюп, анан кетсе ошо кайра эле баягы Жапониядай гүлдөп кетмек, же баягы Батыш Германиядай да, экинчи дүйнөлүк согуштан кийин. Же ошол Кореядай, Түштүк Кореядай өнүгүп кетмек Иракта нефть бир топ эле да, азыраак башка өлкөлөргө караганда, бирок баары бир өзүнүн кандайдыр бир стратегиялык гендери бар. Бирок ушуну ишке албай койду америкалыктар. Же болбосо жоголуп кетсеңер бизге жакшы деп, эч кандай биз силерге жардам бербейбиз дегенби? Ишылса, эгерде ошо МакАртур же Маршалл деген генералдар болсо, экинчи дүйнөлүк согушта Америка Кош Штаттарынан, жаңы заманда Америка Кош Штаттарынын генералдарына баары бир да, чын жүрөктөн баары бир, өлүп кетсең өлүп кет деген эле сөз да. Ошон үчүн анан Ирак эмгичекте ушундай жаман абалда. Дал ушундай нерсе Афганистанда болду. Афганистанды басып алды. Кээрлер айтышат, ошо согуштарды көп учурда демократтар баштайт дейт, республиканецтер бүтөт дейт да. Кээрлер айтат тескерисинче, ошол республиканецтер согушту баштайт, анан демократтар бүтүргөнгө аргасыз болот деп. Ушундай эки пикир бар Америка Штаттарда. Бирок экинчи пикир чындыкка көбүрөөк окшош. Анткени мен жок дегенде ошол Обаманын кезин жана Байден кезин билем да, ошо согуштарды токтоткон, аскерлерин чыгарган өлкөлөрдөн. Бирок ошо Байден кезинде Афганистандан аскерин чыгарганда аябай уят болду Америка Штаттары. Бүт өзүнүн баягы күчүн алсыздыгын көрсөтүп койду. Талибан менен мындай жөн эле чыгарып кетпей, аскерди кадимкидей элдерди өлүмүнө алып келип, мындай көп Америка Штаттарында иштеген адамдарды калтырып, аларды талиптердин колуна тапшырып, ушундай кетип калгандыгы да. Анан бийликти алып алганда дагы ошол бийликтин эмне кылаарын билбей, туура чечимдерди кабыл албай, кайра эле ушул административдик ишти жасабай, коррупцияга чөгүп малынып кеткен да. Ошо коррупция кылып эле ошо эсоо эле жата беришкен да. Ушинтип Афганистандагы начар абалга келтиришкен. Акырында Афганистандагы жөнөкөй эли талиптер келип атканда аларды кубанып тозушкан да. Мындан кийин америкалыктар тажадык деп. Ошондой нерсе болду. Ошон үчүн азыр ошо Трамп Иранга жоопкерчилик алгандан коркуп атат. Бир четинен ошо жер операциясын жасагысы келбейт.
бир четинен авиациялык соккуларды дагы көп кылгысы келбейт. Америка Штаттарынын армиясы бизде акча жетпейт деп айтып жатат. Үчүнчүдөн ошол Аятолла Хаменини түшүнөт да, Америка Штаттары бүгүнкү күнү жаңы заманда эч качан чоң өлкөлөрдө, чоң мындай элдерде бийликти сен алмаштыра албайсың. Мисалы үчүн бүгүнкү күнү Америка Штаттарынын алы жетпейт да, эң күчтүү өлкөмүн десе деле алы жетпейт. Баягы ошо Ирандагы аяталлардын бийлигин жок кылганга. Азыр дагы ушактарды таратып атышат, ал ушактарды текшерсем такыр чындык чыкпай атат. Бир ушак ошондой да, баягы аяталла эми бул расмий түрдө тастыкталды. Аяталла өзүнүн ордуна келүүчү адамдардын аттарын атады деп Ирандын расмий булактары тастыктады да. Ирандыкы айтышты, ошо аяталла жаңы кишилерди, жаңы аяталлаларды ошо өзүнүн ордуна калтырып жатат деп. Бирок израилдик мисалы үчүн же америкалык же башка кайсы орустардын каналдары жазып атышат. Ошо эч ким менен сүйлөшпөй, ошо бункерге жашынып алып, уу ичип алды деп бирөөлөр жазат. Ошо баарына ишенбейт, коркуп атат. Генералдардын арасында кандайдыр бир төңкөрүш болгону жатат, уюшулуп атат деп ишенет. Ошого аябай коркуп, өзүнчө мындай чоң чыңалууда деп айтып атат. Эч ким менен сүйлөшпөй, бир эле киши менен сүйлөшүп, бункерден чыкпай дейт. Бирок бир-эки пресс-конференциясы чыкты. Акыркы ошо Фордов, Натанс америкалыктар согушка киргенине Аятолла тарабынан дагы ушундай сөзү чыкты да, өтө начар көз карашын айтты. Ушул жол менен Америка Штаттары кайра чоң шайтан өзүнүн бетин көрсөтүп жатат деп айткандай болду да. Бирок кандай жоп болорун кайра эле аябай чоң жоп аласыңар, мындан көрбөгөндү аласыңар деп айтып атат. Анын эмкиси кандай болорун кызыктуу да, мындай так белгилене элек. Ошонусу тактала элек да, аяталланын эмне болуп атат. Бирок жанакы чын эле бийликти алмашканга даярданып жатышат окшойт. Анткени мисалы үчүн мурун Дональд Трамп аяталлага кол тийбегиле деген буйрукту чыгарды эле Израилге. Израилдин акыркы күндөрү ошо Израиль катысты анын коргоо министри айтып атат. Чечим кылынды, аяталланы биз өлтүрөбүз, так өзүн өлтүрөбүз деп айтып атат. Бирок режим алмашпайт да. Аяталланы өлтүрөсүңбү, ксирдин бүт командирлерин өлтүрөсүңбү, жаш ксирлер 200 000 киши. Ошол мурунку бийликтин эң мындай өнөктөштөрү же болбосо ошо тарапташтары жалпы саны 6-7 миллионго чейин барат дейт да. Ошончо киши болгону алар саясий тараптан аябай активдүү. Алар деген ошо ичиндеги Ирандагы оппозициянын баарын жок кылып чыгышкан да. Канча жолу, акыркы жолу 2009-жылы, эң акыркы жолу 2019-жылы дагы ушундай болду да. Алар деген ушинтип ким бийликке каршы чыкса, ким мен бийликке келем, мен ушу аяталлардын ордуна болом, алар дайындаган генералдардын ордуна болом дегендердин баарын жок кылышты да. Анан ошондуктан азыр эли өзү алмашпайт да, ошо аяталлардын бийлигин, ксирдин бийлигин бүгүнкү күнү Иран эли өзү күчү жетпейт алмаштырганга. Биринчиден, экинчиден Америка Штаттарынан да күчү жетпейт аны алмаштырганга. Аны алмаштырыш үчүн баягы эң мындай 2-3 вариант бар да. Азыр ошо Иран Ормуз булуңун жабабыз деп атат, жооп катары Америка Штаттарына. Ормуз булуңундагы кемелер кадимкидей пробка тыгын болуп кетти. Азыр жанталашып чыга албай эсип атышат, кантип чыгып кетсе экен деп. Анан баягы согуш кандайдыр бир Ирандын жообу башталгыча, Ирандын баягы блокадасы болмоюнча чыгып кетип тезирээк аман калсак экен деген ушундай ниеттери бар экен. Ошондой аракеттер болуп атат да. Анан албетте нефть кымбаттайт. Кыргызстанга да ал кымбатчылык жетиши ыктымал. Бул деген Кытайга аябай катуу сокку. Кытай буга кызыктар эмес. Ошон үчүн көп учурда Кытай токтотуп атат да, Ормуз булуңун жаппа деп Иранга. Ал эми Орусияга бул баягы Кудай бергени, анткени аябай көп акча түшөт. Орусия аябай кызыктар ушул нерсеге. Албетте Америка Штаттар кызыктар эмес, анткени алар өзүнүн шайлоочуларына убада берген, нефттин баасы өспөйт деп Трамп ошол убада аткарайын деген аракетте да. Ошондой нерсе болуп жатат. Бирок ошо такыр эмне гана кылбаса дагы
ошо ислам революциянын кароолчуларынын режими кетириш аябай оңой эмес болот. Мен бир гана ошо алдында боло турган нерсе бир вариант азыр эмне болуп кетиши ыктымал. Азыр ошо Иран же гир бомбаны, гир деп коет баягы тырмакчада, ошо ядердик материалдарды чачып ичет бомбаны, же болбосо кадимкидей тактикалык ядердик бомбаны колдонуп ийет. Аны колдонгондо балким ошо Израилге колдонгондон кийин бул деген аргасыз кылат. Мисалы үчүн Америка Кош Штаттары же болбосо башка ядердик өлкөлөр, Америка Кош Штаттары биринчи ирет ошо ядердик кичинекей зарядты Иранга сокконго аргасыз болот да. Ошондо баягы чектелген ядердик согуш болуп кетиши ыктымал. Бул эң жаман сценарий. Планета ууланат, бизди жер кыртышы ууланат, аба ууланат. Кичинекей ядердик согуш болсо деле эч кандай пайда болбойт да, бир эле гана зыян бир топ эле болот. Анан башка ядердик державалар кошулуп кетсе, албетте fallout деген сөз болот да. Fallout бул деген толугу менен жашоо кырылат деген сөз. Экинчи вариант, ал нерсе ошон үчүн баары түшүнөт, кылбайт го деген үмүттөмүн, бирок ошо саясаттануучулардын ою боюнча чектелүү түрдө 1-2 жардыр Хиросима Нагасаки болгондой эле болуп кетиши ыктымал дейт да. Ошол нерсе болушу мүмкүн дейт. Хиросима Нагасакинин сценарий болушу мүмкүн дейт да. Бирок экинчи вариант бул деген конвенционалдык согуш болуп кетет, катуу. Иран армиясын мобилизация кылат, толугу менен кайра өзүнүн бийлигин кисир бекемдетет. Бийлигин бекемдетип туруп, ушу толугу менен армияны көтөрүп туруп, Иорданды басып алат, Иордандан коридор кылып туруп, Израилге мындай конвенционалдык деп коет, мындай жөө армиясы келип, катуу согуштар башталат. Көп аябай жоготуулар болот Иранда, анткени авиация боюнча азыр Иран артта, Израиль алдыда, ошон үчүн бул авиация көп нерсени чечип коет. Авиациянын жардамы менен мындай саны ашкан аскерди жок кылса болот. Мисалы үчүн Израиль 6 күндө бир кездерде 15 бириккен араб өлкөлөрүнүн 3 миллиондук армиясына чейин жете алчу күчтү Синай чөлүнөн жок кылып салган 6 күнүн ичинде. Ошондо мисалы үчүн эмне кылыш керек болчу? Кантип жок кылып салды? Чөлдүн ичинде килеген армия жүргөндө алар армияга бензин керек, суу керек, тамак аш керек. Анан эң биринчи ошо Израилдин ошо кездеги учактары ошол суу менен тамак аш ташыган машинелерди жана бензин ташыган машинелерди жок кылып салды конвойдо. Ошол менен анан килеген армия чөлдө кадимкидей суусуз, кургакчылыктан бензин жетпей көптөр аябай начар абалда болуп калышты да, жеңилишип кетишти, кырылып келишти да, ушундай нерсе болуп кетти. Бул деген албетте авиация бул көп нерсени чечет. Ошон үчүн экинчи ушул аябай кандуу, узак, жылдан жылга созулган конвенционалдык куралды колдонуу менен согуш да, ушундай болуу экинчи вариант болушу мүмкүн. Бул согуштан Израиль утулат. Иран болсо аябай көп адамдарын жоготот да. Үчүнчү вариант бул деген баягы кыска же болсо мындай реалдуу нерсе, бул ички төңкөрүш да. Ксирдин ичинде лидерлер чыгат, алар деген айтат, биз деген ошо Аятолла Хаменеи Рухалла рахбар айткан сөзүн бекем тутабыз, бирок өзгөрүүлөр заман келди деп эсептейбиз. Ошон үчүн биз деген ошо бийликти өз колубузга алабыз. Радикалдуу биздин баягы мырзаларыбызды, биздин ошо башчыларыбызды түрмөгө отургузабыз дейт. Ал эми толук модернизация жарыялайбыз, кандайдыр бир жарым авторитардык өлкө түзөбүз, бирок ксирдин бийлиги сакталат деп. Ошондой менен анан алардын өкүлчүлүгү чыгып Трампка келишим түзөлү деп чыгат. Келишим түзүлөт. Ошол жерден баягы соода жолдору ачылат. Нефть иштетиле башталат да. Анан ошентип формалдуу түрдө Ислам Республикасы кала берет.
бирок реалдуу түрдө Кытай сыяктуу Дэн Сяопин келгенде ошо коммунисттер жалаң коммунизм кармап турушканда ачкачылыктан 30 миллион киши өлгөндө Кытайдан Дэн Сяопин келип капитализм уюштурган да. Капитализм уюштурганда кичине курсактарды тойгузган, ошентип анан Кытай азыркыдай күчтүү Кытай болуп калган. Ошондой жол менен барып кетиши мүмкүн. Биз деген ошо баягы капырлар менен, болсо шайтандар менен иштешебиз, бирок баягы мусулман мамлекети жоголуп кетпеш үчүн анан андан ары андан да күчтүү болуш үчүн иштейбиз деп ушундай жол менен дагы аман калса болот да. Бирок кайсы жолго гана албаса, эч ким ушу эгерде катуу согуштун жолун тандашса, баягы бүт тараптар эч ким утпайт. Эч ким утпайт. Ошондой үч божомолдоолор азыр саясаттануучулар ушундай талкуулап атат. Бизге эмнеси жаман? Согуш бүт согуш варианттарда бизге качкындар жайылат. Ядердик согуштун вариантында бизге биздин чөйрөбүз ууланат да. Ошон үчүн эң негизги ошо бир четинен кээ бир качкындар акчасы менен келет, биздин экономикага түзмө-түз инвестициялар куюлат, кыйылары көп. Бир четинен бизге радикалдуу топтор да келе беришет. Алар мисалы үчүн биздин коопсуздук күчтөрүбүз аябай жакшы иштеш керек болот. Ал нерселерди алдын алганга, мындай жеткирбегенге да радикалдуу кыймылдардын өсүшүнө. Бир четинен ошо бизде мен оюм боюнча мындай мүмкүнчүлүктөр да көп болот да. Ошо согуш болобу, тынчтык болобу, эки вариантында тең мүмкүнчүлүктөр көп. Бир гана коопсуздукту аябай катуу караш керек. Эки вариантта тең биздин өлкөгө баягы буфердик өлкө катары, четки өлкө катары аябай экономикалык өсүү болот да. Ошону көрүп жатам, көз жетип жатат. Ошо азырынча ошондой. Силердин оюңар кандай? Эмки видеолордон көрүшүп дагы талкуулайлы эмне болуп кетер экен эртеңкиси күнү. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай ишкердик де сенин куралың ал. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай ишкердик де сенин куралың ал. Вот туда. О, от души! Красота, блин! Охренительно видно.